Калп эле өнүгүүнүн жолунда баратабыз деп кыйкырып коюп, чалкасынан кетип бараткан мамлекетибизде алыскы жакын өлкөлөрдүн баарына кыргыздарды уят кылган бешек сойгучтардын окуясы болду. Анан эле артынан коомдук тамактануу жайларына таратылыптыр деген маалымат тарап, элдин эсин эки кылып, мен эшектин этин жедимби, жеген жокмунбу, ай ушу жедим го деген күмөн ойлордун ортосунда калган. Мына ушул көрүнүштөргө күбө болуп, анан ошол тез даяр болчу тамактардан өзүбүз да, ага тууган ини карындашыбыз да жейт эмеспи? Эмнеси болсо да чын бышыгын билели деп журналисттик иликтөө баштадык. Мага окшоп иштеген, кафе иштеткен, ошол тамактануу тармактарын иштеткен адамдар мындайды киргизбейт деп ойлойм мен. Биз качан эле ач калабызбы, ток калабызбы, казаныбызга арам нерсени качан салганбыз? Биз ачкадан өлгөндө да кандай нерсени салган эмеспиз. Андай бизде андай тарбия болгон эмес, андай салынбайт Кыргызда. Бул журналисттик иликтөөбүз Чу деген жерден эле жалпы элге таанымал болуп, аздыр көптүр атагы чыгып брендке айланып, анан ушундай сөзгө калган жайлардын бири Жаңыбайдын жаңы самсасы болду. Жаңыбайдын администрациясынан андай сөз оозуңардан 32 айлансын. Бизде иштегендердин 90% намаз окугандар. Эми ушунча иликтегиңер келип атса иликтегиле. Бирок элге маалыматтын тазасын суу кошпой туруп бергиле дегенди угуп иликтөөбүздү баштадык. Эми бизге аябай бул вопрос, бул суроо тууралуу аябай көп кишилер келди да. Мен биринчиден эч кимди кой берген жокмун. Аябай 10 күн, 20 күн. Себеби мен өзүм алдыма бир тапшырма койгом, мен Кудайдын алдында акмын деп. Себеби бул келгендердин мен карасам ар ким ар түрлүү ойдо келди да. Бирине, например, бир өзүнө, может, менин оюмча өзүнө ушундай жаңылыктарды бир өзүнө бир иштин жыйынтыктары керекпи же кандай керек аябай көп адамдар келди. Мен айтканмын, мен Кудайдын алдында акмын. Мен эч кимди тааныбайм. Мен өзүмө керектүү гана, өзүмө ишеничтүү гана адамдар менен иштешем. Иштеп келатам 5 жылдан бери, дагы эле ушундай иштей берем. Эч кимди киргизген эмесмин. Анан бул окуялар аябай кийин күч алып турушуп кеткенден кийин бизге чалуулар аябай көп болуп атты. Кардарлар тарабынан, клиенттер тарабынан, тамак ичкен кардарлар тарабынан. Мен 5 жылдан бери эмне жеп жүрөм, мен 3 жылдан бери эмне жеп жүрөм, кышы менен мен эмне жедим, эмненин этин жедим деген суроолор. Мен эң түйшөлткөн, мен силерге азыр жооп берип, силерди киргизгениме мен түрткү болгон ушул сөздөр болду да. Бизди бул сапарыбыз Бишкектин сыртында Новопокровка айылында жайгашкан сарайга алып келди. Биздин максат бул Жаңыбайдын самсасына келген эк, кайдан, кандай жолдор менен келет деген суроого жооп алуу эле. Бул сарайда бордолуп айланып жаткан букалардын саны 165 экен. Арасында азыр сойсоң азыр, анан сойсоң анан даяр деген букалардын 80-90-ун көрүп, бул мал багуучу жайдын ээсин кепке тарттык. Мына мен ушу 2010-жылдан бери Жаңыбайдын самсасы менен тыгыз байланыштабыз. Эт боюнча бизден алып турушат булар. Кайсы балда болсун бизде эт болуп турат. Бул жактан 2 сарай, 3 бул жакта, оң жак, бул жакта, сол жактагы сарайлар бизге караштуу ушу биздин досторубуз болот, туугандарымдар. Ушул жерден 2010дон бери ушу мал чарбасы менен эмгектенип келатабыз. Колубуздан келсе Кудайга шүгүр. Ошону күнүгө бул Жаңыбайдын самсасы бизден бир тушадан, бир жетилген даяр букалардан 2ден 3ден алып кетип турат. Биз ордуна кайра базардан алып келип, ушул багып, семиртип, ушул эмгектенип атабыз. Ушул эми мындай жаман нерселерден чыккан эмелер болуп атат. Аллага күбө буга дагы. Эми баарыбыз деле Алланын жолунда жүрөм, өзүм деле. Энден алып жүргөнү чын. Бышкандардын алат, келип турушат. Ордуна кайра алып келип багып турабыз. Намазды 5 мал окуйбуз, Кудайга шүгүр. Быйыл ажыга барып келдим. Кудайга шүгүр. Бул жерде тазалыкты көрүп атасыздар өзүңүздөр. Колдон келишинче ушу жумуш кылып атабыз. Колдон келишинче канчалык кымбатчылыкка деле карабай, ушу чөптөрүбүз деле кымбат болсо деле, кормдарыбыз деле кымбат болуп атат. Мына көзүңүздөр көргөндөй, ушундай эмеде багылат малдар. Ушундай жерлерде турат көрүңүздөр. Бул эле сарай эмес, наркыл жакта да досумдун сарайы бар. Бул жакта да бир инилеримдин, туугандарымдын, досторумдун сарайлары бар. Ушул жерлерден келип каалаган эмелеринден алып турушат. Ошол сиздерге берген эмелерим, Алла ыраазы болсун. Менин атым Жусуп. Мен ушул Жаңыбай чайканасында эт менен иштейм, көч менен. Мына көрүп турганыңыздар, ушул жерде ада жол менен багылган букаларды алып барып, семизин тандап алып барып, убойнукка алып барып,
şariat жолдору менен сойдуруп бисмилла аллаху акбар дейбиз. Анан ошол немелерге апарып майдалап иштетебиз өзүбүз. Анан биз жанында немелер жок. Бизде иштеген балдардын 90% балдар намаз окуйт. Биз өзүбүздө дагы намазканалар бар, намаз окуйдуган жерлер. Кудайга шүгүр адал жерлер менен. Эми бул жөн эле балта менен башка чаап жыга салып, анан ит талагандай кылып союлбасына күбө болгуңар келсе, шаардын тиги башына, Новопавловкага барышыңар керек. Анткени бул жерден аман-эсен чыккан мал ошол жерге барып бата кылынып, анан шариаттын жоболору, эрежелери менен союлат дешти. Biz dini başkarmadan keldik. Bişkek şahrının kazısı olan men, Orgorduk Mecit'in başkanı bakıdı. Negizde şunday adal, aram nerselerde alımlarını, kazılarını milliyeti tekşirdi. Ahmet Tilek'e karşı 2 cuma safhada olup var. Ben o şu safhada yürü şu internetten görüp kaldım. Ondan bir hayvancılık. Ana meseleden sorup gideyim. Oşol malıdı soyğanda kanıp soyuyorsunlar erecesi. Erecesi başında malga bata kılar. Ova. Kılmanı qarab qo'yib, anan Qur'onni olganda Qur'on o'qishadi. Bunday bata qilib, anan Yo bismillah bunday jatkızgandan keyin bıçaklar bismillah ekber deb aytasınlar mı bekleysizler? Ya. Bekledim ayıp duruyorlar muzda. Dört tuşat Sözsüz kelime aytınlar bismillah ekber. Muzda oturma. Negizde şeriat boyunca aram adal eken nemesiga küve gerek da. Eğer küvesiz bir adamın avrini ketiriş üçün, avroyunu ketiriş üçün eğer o sözde ayta turgan bolsa, kıyamet günü ötü bir çoğun günden alat, bir çoğun azaltılır. Allah Taala şunday jara sözlerini domottun her birimizde saktagan bolsunlar. Daim elinin alkışını alıp, Allah'ın alkışını alıp, soyğanda bismillah Allahu ekber dep soyup, elge hizmet kılıp verelim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Мына ушинтип союлган малдын эти келип, анан муздаткычка түшөт да, бычактарын жалаңдатып, кайра кайрап турган касапчылар бөлүп берип, анан эл жеген самсы, куурдак, беш бармак, дегеле этке жакын кыргыздын сүйгөн тамактарын айланып, анан кыргызча улуттук форма кийген кичпейил кызматчы кыздардын колуна түшүп, күтүп аткан кардарларына жетет экен. Бұл немеге самсы жегіншілерге біз мен жайында іштеп жүргенде жақын елде шешімін келіп жеп жүрчүмүн самсасы абдан жакшы болчу да. Анан азыр деле келип барды. Пиар болуп атпайбы ар нерселер адал эттен жасалып эттен. Бул байкелердин кылган ишине мен ишенем, чынында ушул жерден келип дайым эле самсасынан алып чайнап келип курсактап жүрүшүн чакырат. Биз ишенимдүү болуш үчүн журналисттик адатыбызды карматып, заманбап жасалган кабиналарга баш багып жүрүп, биз эле билген эмес кыска элдин кыйрына, узун элдин учуна белгилүү болгон адамдарга да жолугуп пикирин билүүгө өлгүрдүк. Эми Жаңыбайдын самсысы дайыма адал болгон, себеби дегенде биз дайыма ырчылар, мен өзүм берген турган, дайыма ошол жерге токтоп, ошол жерден биз самсы жечүбүз, дайыма таттуу, дайыма ошол ойдон эле, анан кийин бул жерде дайыма адал тамакты, адал тамак, адал малдын этин жейбиз. Ошондо бүгүн да мына достор болуп жеп отурабыз. Келиңиздер, Жаңыбайдын самсасы адал. Чындыгында Жаңыбайдын жаңы самсысын жеп жүргөнүмө көп болду. Мен чолпонду тааныйм, ишенип, ушул жерден мындай жакын билген, намаз окуган адам катары 100% ишенип эле келип жакшынакай тамактанып кетем. Мен өзүм эмес, досторум менен келем. Жолусум жөн эле машина менен өтүп кетип атсам деле алып жейм. Абдан даамдуу, 100% ишеничтүү тамак деп ишенген үчүн жеп жүрөбүз. Мен бул жогорку районда жашайм, Кыргызияда, Кыргызияда магистралдын жогору жагы. Бала чакам 68 мектепте окуйт. 68 мектеп бул Тоголок молдо Свердлов болуп калабы? Токтогул Свердлов отурат. Ушул жерден бала чакам эртең менен эрте өтүп, ушул жерден даам татып кетет. Күнү эртең менен балдарым бирден самсы жеп кетет. Себеби үйдө эрте туруп калат, кеч туруп калат. Сабактан кайра кайтканда ушул жол менен кайтат, бала чакам түштө бирден самсы жеп кетет да. Же ушул жерден даам татып кетет. Себеби бизде шарт бар бул жерде келип жейт.
өздүк болгондон кийин бала чака келип жеткен. Апам келет ушул жерден чай ичебиз, чогуу отуруп. Конокторум, жакын конокторум, туугандырым келет ушул жерден чай ичебиз. Өзүм ушул жерден керелгечке ушул күнү бою ушул жерден тамак ичем. Мал баккан сарайынан бери казы ажы молдокелер баш болуп бата кылган жердин баарын көрүп келип, анан чай үстүндө анча мынча маселелерин сүйлөшүп, Кыргызстандагы тамак аштын дегел арам менен адалдын айырмасы жөнүндө кеп салып аткандарга барып, Бишкек шаарынын казысына улуулугун, илимин сыйлап ачык сурай албай турсак, кыракы киши бизге айттырбай билип өзүнүн ишеничин айтты. Алдында негизи рахмат сизге ошол иманыңыз бар экен, ариет намазыңыз бар экен бүгүнкү күндө. Ушундай казыятты чакырып, имамдарды бардыгы мына ушу таксырлар Борбордук мечитте 20 жылдан бери 20 жылдан ашуу элдин кызматын кылып келе жатат. Бүгүнкү күндө биз дагы барып сиздердин мал союла турган, бодо мал союла турган жерди көзүбүз менен көрүп, аныктап келдик. Мана бүгүнкү күндө бул жерде дагы тамак ашыңыздардан ооз тийип тамак жеп дегендей, эгер бир арам аралашса же бир шек аралашса, биз босого эмес, 7 метр алыстап маселени өтүп кетет элек. Жалпы элди, жалпы мусулмандарды мен чакырып кетем. Мурункудай ыхласыңыздарды кайтарбай, ыркыңыздар качпастан, ойлонбой келип ушул Жаңыбайдын жаңы самсасы Адышата дегендей ушул немелерге, чайканаларга, самсыканаларга келип тамак жеп кетсеңиздер, шарияттын алдында, Аллахтын алдында эч кандай бир күнөө табылбайт. Мен ойлойм, эч кандай бул жерде шек боло турган жер эмес, баш болуп, казы болуп, мана мен өзүм ушу жерде отуруп, даам ооз тийип, жалпы эли журтту дагы мындай жалган жалага ынанып, ишенип, ыркты качырбаш керек. Дуа да кылып коелук. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Чолпон таксыр, шул кафеңизге, шул чайканаңызга, шул дарсонуңузга Алланын кут берекети түшсүн. Кандай тилек максатыңыз болсо, Аллах таалам толук тилек максатты берсин. Аллах таалам суук сөздөн, суук көздөн, көрө албастыктан, душмандыктан сактаган болсун. Асмандан түшкөн, жерден чыккан кырсык, афат, палекеттерден сактаган болсун. Эки дүйнөнүн жакшылыгын берип, эки дүйнөнүн жамандыгынан Аллах таалам алыскан болсун. Дайым элдин алкышын алып, Алланын разычылыгын алып, түз, адал менет менен эли журтка, мамлекетке кызмат кылышлыкка Аллах таалам тоопук берсин. Аллах. Жылына бир төрөлүнчү жанагы имараттарга деген налог бар экен, жерге деген налог бар. Ошол имараттарга, жерге деген налог боюнча шаар боюнча мен жылына 250 000 сом налог төлөйм. Жылына бир жолу. Ай сайын болгон биздин налогдор, налогдун жанагы контракт дегени бар экен, келишим налог. Андан сырткары ар бир жумушчуга дагы налог төлөш керек экен. Ошолор биригип шаар боюнча ай сайын 150 000ден налог төлөйбүз. Бул болсун. Дагы кандай пайдаңар бар? Кандай зыяныңар бар? Мамлекетке канча пайда алып келе аласыңар? Канча адам иштейт деген жөнөкөй суроолорубузга да бул коммерциялык тайна деп айтпай койгон адамдарга окшобой чакан маалыматты да берди. Бирок ошол финансы жаатында дагы иштеген адамдарга дагы бул курган эшектин куру дооматынын, жалган жалаасынын тескери таасири тийгенин жашырбады. Биздин шаар боюнча бизден 100дөн ашуун адам бизде эмгектенет, бизде ушул үй бүлөсүн багат. Ошоларды кечеки ушул сөздөрдөн кийин, ушул ушак айынан кийин, ушул мына жалалардан кийин бизде карталдар азайды. Азайганда биз теги убактылуу эс алышка бердик, көбүнө эс алыш бердик. Ошолор тынчсызданып чалып аткандар болуп атат бизде жумушчулар. Бала чагам кантип багам деген болду. Мен жалгыз боймун. Мен ишенгеним ушул сиз элеңиз деп андайларга анча-мынча жардам берип атабыз. Бирок негизи ошол иштеп жаткан ишчилердин жумушунун бир 50%ке азайды бизде жумушчулар. Ошолор тынчсызданып жатат.
Эми болоору болуп бою осуганды. Буга чейин сиздерден тамактанып, сиздердин самсыны жакшы көрүп жеп, анан жанагы бизди дагы күмөн ойго салган чуу үчүн кардарларыңызга кантип кайрылат элеңиз деген сурообузга анча мынча кишинин эрки жетпей турган жообун берди. Эң мени түйшөлткөн биз ушу кышы менен эмне жедик деген адамдардын сөзү болду да мага. Кышы менен биз эмне жеп чыктык кыштан? Ушул жылдан бери эмне жеп келе жатабыз? Мен ошолорго айтып коём туугандарга, кыргыз элиме. Ушул бизден жеген тамак жеген кардалдарга 5 жылдан бери биз адал нерсе жеп келе жатасыздар сиздер. Мен кепилдик берем. Мен 2 дүйнө жооп берем бул сөзүмө. Биз болсо мал байланган короосунан баштап алынган продукция кардардын алдына келгенге чейин көрүп, анан Жаңыбайдын жаңы самсасы чынында адал турбайбы деп, экиден самса алып иликтөөнү жыйынтыктадык.